Алымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Баарыңыздар менен жүз көрүшкөнүбүзгө өтө сүйүнүчтөбүз. Бүгүн да Кудай буйрса сиздер менен бир канча диний суроолорду талкуулап, бизге конокко устаз келип калган. Ушул Бакыт устазыбыз, Усманов Бакыт устаз, кош келипсиз. Биздин динибиз ушундай ислам дининдеги бул эң чоң ибадаттардын бири болгон намаз дейт экен. Ушул намаз Алланын улуулугуна моюн сунуп, баш ийүүнүн эң негизги белгиси бул намаз окуу. Ошол эле убакта намаз окуу бул Аллага ишенүүнү, Алланы сүйүүнү жана Аллахтан коркуунун бирден бир чоң белгиси болуп эсептелет экен. Андыктан бүгүнкү темабыз намаз тууралуу болмокчу. Сизге ошо намаз тууралуу суроолорду бере берсек, сиз жооп бере бересиз, Кудай буйрса. Эми биз өткөн темада дагы, өткөн жумада да намаз боюнча сүйлөшкөнбүз, бирок намаз башталып эле башында эле калып калган бул тема. Ошондон сизге эң биринчи бериле турган суроо, намаздын түрлөрү боюнча айтып берсеңиз, устаз. Намаздын түрлөрү деги эле намаз кандай түрлөргө бөлүнөт? Ар түрдүү түрлөрү бар эмеспи намаздынчы? Ошол жөнүндө кыскача баяндап өтөлү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал хамдалиллах вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла Тааланын райымы, берекеси, тынчтыгы сиздерге жааган болсун. Намаз аркылуу жан дүйнөбүздү, жүрүш туруштарыбызды ислам дини ыймандан кийин эле адеп ахлакты биринчи орунга койгондой, намаз аркылуу жан дүйнөбүздү тазалап, жүрүш туруштарыбызды да түздөп ала турган, ар кимди түздөөдөн мурда өзүбүздү түздөп алганга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсин. Жана намаздын маңызын, ички терең маанисин түшүнгөнгө да Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсин. Анткени Куранда айтат эмеспи? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Албетте намаз ар кандай плас жаман нерселер эле эмес. Сөздөрдөн дагы, кыймылдардан да баардыгынан шариатка жат көрүнгөн, адамдарга терс таасирин берген, адамдар маанайын чүргөн нерселердин баардыгын сөз жагынан болсун, мамиле жагынан болсун, көз караш жагынан болсун, баардык жагынан өзүн түздөп сактана билсе, ошол адамдардын намазы кабыл дейт. Ал жагынан өзүн көзөмөлдөп иретке чүрө албаса, алардын намазы кабыл эмес деп атактуу тафсирчилердин бири Ибн Касир рахматуллахи алейх ушундай деп ачыктайт. Эми намаздын фарздан кийин эле Кудай Тааламга жакындоо, Кудай Таалам алдында таквачылык деп коебуз го. Кайсы нерсе шариатта буйруса ошол нерсени аткарууга, кайсы нерсени тыйса ал нерседен тыйылууга бирден бир салымын кошо турган ибадаттардын негизгилеринин бири бул нафил намаз экен. Нафил деген бул сөздүктө мааниси зияда деп коет, бул кошумча, ашыкча деген сөз. Милдеттүү түрдө эмес, ыктыярдуу түрдө бош учурларда аткарат. Мунун түрлөрү көп. Мисалы сүннөт, ас-сунанул муаккада деп коет. Бекемделген сүннөттөр. Демек сүннөт намаз бул нафил болуп эсептелет, ачыктамасы болуп, аныктамасы болуп. Анан ал эми колдонмодогу шариаттагы мааниси жана башында айтпадыкпы? Нафил деген өзү ашыкча деп которулат, сөздүктөгү котормосу. Ал эми шариаттагы мааниси фарз намаздардан кийин Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам көрсөтүп кеткен тартипте кайсыл учурда, кайсыл убакытта аткарган болсо, Пайгамбар көрсөтүп кеткен тартиптердин негизинде ошол убакытта айткан тартиптин негизинде окуу, ошол нафил намаз деп эсептелет экен. Мисалы, ишрак намазын окуса, ишрак намаз окуган эмес беле нафил намаз деп туруп, кечинде куптандан кийин окуй албайбыз аны. Күн чыгары менен окуйбуз. Духа деп коебуз, шашка деп коебуз, жер бетине толук тийген күндүн нуру тийген убакта, шашка деп коебуз, узун чарчы деп да коебуз, ушундай маани. Ошол сыяктуу ар бир нерсени нафил намаздарды Пайгамбар кайсы учурда кандай убакта аткарса, ошол убакта аткара билүү. Анан булар эми суннат муаккада дейбизби, сунан завайт ашыкча болгон сүннөттөр дейбизби, дарат алгандан кийинки дейбиз, баардыгы баары бир бул ыктыярдуу түрдө аткарылат. Булар бөлүнөт экен. Бекемделген сүннөттөр деп баарыбыз жакшы билебиз. Суннат муаккада, жумадан мурун, жумадан кийин окуп атабыз. Пешимден мурун, пешимден кийин окуп атабыз. Демек фарз намаздардын менен чогуу окулган сүннөт намаздар. Ооба, ушулардын баардыгын пайгамбарыбыз кайра аткаргандыктан калтырбайм. Баягы кимде ким күнүнө 12 рекет намаз окуса, ал адамга Кудай Таала 5тен 1 уйгуруп коет деп атпайбы?
ошол баягы эле багымдаттын 2 рекет сүннөтү алгачкы. Пешимден алдын 4 рекет, пешимден кийин 2 рекет. Анан кийин шамдан кийин 2 рекет, куфтандан кийин 2 рекет. Ошол жалпы бир 12 рекет болот. 12 рекет бул суннат муаккада болгон. Нафил сүннат. Анан булардын ичинен дагы багымдаттын 2 рекет сүннөтү басымдуураак. Себеби басымдуураак экенине далил Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам багымдатты каза кылып алган күндө деле пешимге чейин окуй турган болсо сүннөттү кошо окуш керек дейт Ханафи масалы. Ошол. Эмне үчүн десе пайгамбар окуп алат. Бул бир, анан экинчиден багымдаттан кийин нафил намаз окуган жакшы турбайбы деп 4 рекет окуй турган болсок динибизге жаңылык киргизген болобуз. Молла Аль-Кары айтат Фатху Бабил Иная китебинде Мухтасарул Каян ачыктамасында. Басмага жараша кээ бир 2 том, кээ бир 3 том болуп турат. Ошо 3 том Фатху Иная. Ошол китепте келет Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сүннөт намаздарга, нафил намаздарга канчалык кызыктар, ибадатка канчалык бекем болгонуна карабастан 2 рекет гана окуган. Андан ашык окуган эмес деп. Кээде берилип кетип дагы окуса болот деген болбойт, анткени ибадатка жаңылык кошулуп калган болот. Мунун дагы бир мисалы мындай болот. Караңгылык деген, сабатсыздык деген бул жаман экен да. Көбүнчө ажылыкка барган учурларды көп байкайбыз. 2009-жылы, 2016-жылдары ажылыкка барып келдик. Ошол жерде баягы таш аткан жери бар эмеспи? Ошо жамарат деп коет, таш аткан жер. Шайтанга таш атуу жери. Таш атуу жай. Ошол жерге кээ бир адамдар болот, бирок ыхласын көрүп, ыраазы болосуң. Бирок аткарып аткан ишин көрүп, жийиркенесиң. Аяйсыз же болбосо. Аяй. Бооруң ооруйт. Ооруйт. Келип алып, кызарып, татарып, ташы калбай калса, ташын атып бүткөн, жетиден ташын. Бут кийимин чечип алып атат. Ошого Молла Аль-Карынын атайын нусук баягы ажылык боюнча жазган атайын бир өзүнчө китеби бар. Манасикул хаж деген аябай жакшы китеп. Ажылык амалдары жөнүндө. Ал жерге шайтан бутун салаңдатып, таштын үстүндө отуруп алган жок. Анча эле эмне берилип, башкача болуп атасыңар депчи. Жөн эле пайгамбар ташты аткан экен. Митип. Ошентип эле биз деле аткарып эле коюшубуз керек болду. Ошол таш тийгенден эмес, таш ыргытылганын көрүп, шайтан өзү жообун ала берет ошо. Анан образга кирип алып, кызарып, татарып, шайтан бутун салың деп отуруп алгансыз. Ошон үчүн Куранда да биринчи дарат ал, же болбосо намаз окуу, мынол адал, арам дептир, биринчи сабаттуу болгула дептир да. Көрсө ак караны, жаман жакшыны, пайда зыянды сабаттуу инсандардан ажыратат экен. Мейли соодада болсун, мейли ибадатта болсун, кай жактан болбосун, бардык учурда адам сабаттуу болгону жакшы экен. Алла разы болсун. Бакыт устаз, деги эле намаз бул мусулман пенденин ошол миражы деп коет эмеспи? Жан дүйнөсү ушундай бир ыйманга толгон адам качан намазга турган кезде Аллах Таала болгон сапарга чыгат экен. Бул Аллах Таалага жетүүчү эң жакын, Аллах менен байланышуучу эң жакын жол бул намаз болгондуктан, бул намаз кээ бир аалымдардын айтышы боюнча ыйман келимесин айтып, же шахадат келимеси менен намаз ошол бир эгиз бир тууган сыяктуу, ыймансыз намаз, намазсыз ыйман болбойт деген сыяктуу даражага көтөргөн экен да. Урматтуу радио каармандар, сиздерди кандай бир диний көйгөйлөр болгон болсо, же болбосо кызыктырган суроолор болсо, түз эфирден байланышка чыксаңыздар болот. Биздин түз эфирдеги номерибиз 0312 68 06 06. Ошол эле убакта WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06. Ушул номерден бизге түз кайрылсаңыздар, колдон келишинче суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Рахмат, бакытсыз. Дагы бир жанагы важип намаздар бар эмеспи? Важип намаздар, бул жерде ушундай бир суроо бар. Витр важип намазы. Ошол эле убакта ушу менен бирге чогуу назыр, жана арноо намазы деп коет экен. Ушу жөнүндө кыскача түшүнүп берсеңиз, себеби дегенде кээ бир адамдар ушул арноо кылып коет экен дагы, назыр кылып коет экен дагы, бул эмени кайра унутуп калат экен да. Ошол жөнүндө бул важип болот турбайбы? Ошол жөнүндө бир кыскача токтолуп кетели. Важип намазды сөз саткар мисалы айт намаздары бар. Айт намазы. Курбан айт намазы бар. Ошол эле витр важип намаздары бар. Албетте аалымдардын талашы бул рахматун лил умма деп коет, үммөткө бир райым, жеңилдик алып келет экен. Себеби жеңил жагы алынат. Мисалы сапарда жүргөндө пешимдин сүннөттөрү, жанагы багымдаттардын сүннөттөрү, шамдын сүннөттөрү окулабы окулбайбы десе,
негизи сапарда жүргөндө эгерде жайчылык болсо, кыйынчылык жок болсо окуса жакшы дейт. Бир бөлүгү айтат, Алла Таала парызы кыскарт дегенден кийин сүннөттү өзүнөн өзү адам кыскартыш керек. Бул айтпаса деле белгилүү. Парызы кыскартылат деп атпайбы деп. Экинчи топ айтат, жок, кыскарткыла, сүннөттү да кыскартыла деп айткан жок го. Фарыз деле деп. Фарыз деле деп атат. Ошон үчүн окуган жакшы. Ошон үчүн Муният Мусоллиде келет. Эгерде кыйынчылык жок болсо, түйшүк жок болсо, сүннөттү кошо окуган жакшы деп. Анткени шайтанга жол ачылып кетпесин деп. Дагы бир мисал, аалымдардын талашы дегенге. Абдухай Лакнави билесиздер, Шарбул Кая, Мухтасарбул Каянын бир көркүн чыгарган, мындайча айтканда. Көрк үстүнө көрк, далил үстүнө дагы далилдерди жигине жеткире жазган Абдухай Лакнави деген. Өтө кайман аты Абул Хасанат, жакшылыктардын атасы деген атка коюлган. Ушул кишинин Ас-Сиая деген китеби бар, Умдат ар-Риая деген китептери бар, Шарбулкаянын аттары жазылып турат. Доктор Салах буга ачыктамада жазды, жетишти ал киши 6 томдук кылып. Аябай жакшы китеп. Ушул киши дагы өзүнүн пикирин билдирет. Мисалы, сапарда деле эмес. Өзү жамаат менен намаз окуу бекемделген сүннөт да. Бекемделген сүннөт. Жамаат менен намаз окуш керек негизи. Ошол кезде пешимге бара турган болсок, ошол жерден пешимдин сүннөтүн окуйбуз. 4 рекат сүннөт. Андан кийин парыз окуйбуз. Андан кийин 2 рекат сүннөт окуйбуз. Анткени пайгамбар алейхиссалам ушинтип окуган. Бадай Санай деген Ханафи фикх китеп бар. Түпкү тексти матн деп коет. Түпкү нускасы, түпкү китеби Тухфатул Фукаха деген. Аалымдардын бизге берген белеги деген сөз. Баягыдай карапайым элге. Аалымдар, факихтер чогулуп жазган да, фикчылар деп коет. Шарият адистери. Ошол китепте сонун айткан, эгерде кайсы фарз намаз окулса, ошол фарз намаз окугандан кийин сүннөт намаздар жок болсо, анда узун дуаларды, бата тилектерди жасаса болот деп. Эгерде тескерисинче, ушуну жакшы ажыратып алышыбыз керек. Мен Ханафи менен көкөрөк чапкылап жүрүп деле, кээде мечиттерде сабак берип жүрүп деле байкабай калат экенбиз көп учурда. Муну айтайлы дегенибиз, ачык эле айталы. Фарз намаздан кийин айталы пешимдин фарзынан кийин 2 рекат сүннөт бар. Шамды 3 рекат окугандан кийин 2 рекат сүннөт бар. Куфтанды 4 рекат фарз окугандан кийин 2 рекат сүннөт бар. Ошолор болсо деле, болгонуна карабастан эле астагфируллах, Аллахумма антас-салам ва минкас-салам, табаракта я зал жалали вал икрам дегенден кийин эле туруп кетишибиз керек эле, дароо, токтоосуз. Жок, андан дагы Аллахумма а'инна ала зикрика ва шукрика жана башка дуа, бата тилек, зикирлерди айтып отуруп алабыз. Ушунун баарын бидат деген. Ооба. Тухфатул Фукахада. Анткени имам Муслимден риваят кылынган хадис бар. Айша энебиз риваят кылат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам фарзды окугандан кийин астагфируллах 3 жолу айтып, Аллахумма антас-салам ва минкас-салам, табаракта я зал жалали вал икрам деген сөздү айтып эле дароо сүннөткө туруп кетер эле деп. Ооба. Болду, ушуну гана аткарышыбыз керек дейт. Ал эми багымдаттан кийин, асырдан кийин жарым саат, 1 саат бата тилегин айта берсе болот. Фарздан кийин, фарз намаздан кийин. Фарз намаздан. Ал эми важип намаздар келе турган болсок, мына ушул мечиттерге барсак, демек сүннөттү сөзсүз окушубуз керек дейт. Аалымдар кайра талашат дейт. Фатава Лакнави деген китеп бар, Имам Лакнавидин фатвалары деген. Жакшы китеп, доктор Солаханада ачыктап чыккан. Ошол китепте эгерде мечитке кандайдыр бир себеп менен жетишпей калса, талада жүрөбүз, же болбосо мал кайтарып жайлоодо жүрөбүз, ушул ар кандай же бир тиричиликке байланыштуу жолдо кетип атабыз. Ошол кезде дагы талашат экен аалымдар. Бирөөлөр айтат экен, жок, сүннөттү окуш керек, окубаш керек. Бирөөлөр жок, окуш керек дейт. Бирөөлөр окуй эле койсо болот дейт. Эмне үчүн? Сүннөт негизи жамаат менен окулган кезде алдан ала 4 рекат сүннөт, анан фарз менен чогуу окуш керек. Ошондой болуп түшкөн дейт экен. Кээ бирлер айткан, жок, антип окугандан үйүндө болсо деле айырмасы жок, баары окуш керек дейт. Ошондой аалымдан талаш жеңил алып келет дейт. Бирок шайтанга жол ачпаш үчүн мустахаб сүннөт эмес. Мустахаб амалдарга дагы бекем болуп, мубах амал жана баскан турган туруп атпайбы? Ошо мубах амалга дагы бош орунду калтырбаган аракет кылышыбыз керек. Анткени мустахаб мубах амалды бир ибадат менен алектендирип коюп болсок, мустахабтарыбыз калат экен, сүннөттөрүбүз калат экен, анан фарздарга да шайтан тийиш баштайт экен. Көбүнчө ар ким жөнүндө сөз кылганга, тополон тозукту жаратканга
мубах учурларда ойлоносуз да. Ай, Дайыма бир иш менен алек болсоңуз, аларга жөн ойлонгон ойлонгон убакыт жок болсо, керек болсо өзүңүз жөнүндө ойлонгонго да убакыт калбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн дайыма Кудай Таалам бизди боштуктан сактадын. Бир хадис менен бекемдеп, анан кайра сурообузга өтүп кетсек, пайгамбар хадиси бар го, сахих хадиси бар. Алла Таала пенделердин ичинен 6 сан аман бош жаткан пендесин жек көрөт, жийиркенет деген. Ошон үчүн мисал айталы, атабыз бизди жек көргөн баласы деген атка конуппаса эл арасында кандай намыс, кандай жаман деп. Ата-энесинин назарынан калып калган бул деген сөз. Мисалы, эми ага караганда салыштырып болбой турган Алла Тааланын жек көргөн пенделеринин катарына кошулуп калып, бул Кудай сактасын, эки дүйнө сактаган болсун. Ошон үчүн дайыма ибадат менен же иш менен такыр жок дегенде бирөөлөргө пайдабызды тийгизген, пайдабызды тийгизе албасак зыяныбызды тийгизбеген мыкты үммөткө айланганыбыз эң жакшы болот. Эми витр важип намаздар бар. Ушуларды окуш керек. Аларды окубаса болбойт. Анан жана назыр деп атпайбызбы? Бул өмүр бою карыз болобуз. Ооба. Өмүр бою карыз болот. Мисал айттыңыз, балам аман эсен Россиядан, аман эсен Европадан келип калса, бир 4 рекет нафил намаз окуп коеюнчу деп атайын ниет кылыппыз. Назыр кылып, бекем максат койдуңуз. Демек ошо балаңыз аман эсен келгенге чейин важип болгон жок сизге. Келери менен балаңызды көрдүңүз. Көрөрүңүз менен жанагы 4 рекет десеңиз 4 рекет, 8 рекет десеңиз 8 рекет. Бир кой сой берем, курбандык кылып беремиз ошол. Эгер аткарууна милдет болот, бул оңой эле бул. Аткаруу Кудайдын буйругу менен. Кээ бирлер бар, мыкты агалар бар, баягы алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы дегендей. Алып үйрөнгөндөн бери үйрөнгөн жакшы экен да. Алып үйрөнгөндөн эми ал деле жакшы, баягы кээ бир өздөрүнө өзү сороот айтып коет экен, бул болбогон сөз бирок. Алган март, берген март эмес, алган март депчи. Жок, негизи берген март негизи. Алган март эми туура эле, ал кээде кабыл албаган учурда болуп калышы мүмкүн. Бирок кандай болгондо деле Сахих Бухарийди ачыктама берүү боюнча Ибн Хаджар ал-Аскалани деген аалым өткөн. Бул киши тарых боюнча хадисчилердин арасында Имам Бухариге ачыктоо боюнча эч кимге ат салдырган эмес алдына. Бул кишинин эмгеги дайыма алдыда турат. Буга чейин алдыга турган, мындан бияна да алдыга тура берет. Анткени бирөө ачыктама жазайын десе, аныкына окшош болот, жал сыяктуу болуп калат, ушундай да. Аны өткөрө албайт деңиз. 14 эле томдук шарх китеп жазган. 14 том бир томун окуй элекпиз, кээ бирлерибиз. Анан дагы Бухариден сүйлөгөндөр ичиңде асмандан сүйлөйбүз. Анан экинчи жана да бир суроо бердиңиз, камтып каалоо эле айтпадыңызбы? Намаз менен ыйманды дайыма кошо айткан, жана зекетти деле кошо айткан, ва акимис сола ва атуз закат деп бир нечеде Куранда айтып атпайбы? Анан ушунда мираска көтөрүлүп, анан да хадистер бар. Ушу менин акыркы намазым деген сезимдерди окуш керек дегенге далалат кылган. Бул боюнча керек болсо аят деле бар. Муъминун сүрөсүндө келип атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. والذين هم في صلاتهم خاشعون деп. Баягы менин пенделерим деп Кудай Таалам сыймыктанып, мактанып, мактап бизди болсо ушинтип айтып атат. Менин момун пенделерим намазга турганда хушу вуду менен турат. Хушу вуду деген мааниси жалынып, жалбарып турат. Берилип. Жалынып, жалбарып, берилип ибадат табынып Кудай Тааламга сыйынат дегендин мааниси кандай десе, тафсирчилердин көпчүлүгү, жумхурул муфассирин дейт. Тафсирул Мунир деген китап бар. Абда Вахбат Зухайли аалым жазган. Өтө азыркы замандын пикирлерин кошуп туруп, азыркы замандын жашап аткан жашоочуларына түшүнүктүү кылып ачыктаган аалымдардын бири бул. Ошо киши сонун ачыктаптыр. Тафсирчилердин жыйынтыгы ушуга келген, бардыгы жумхур муфассирин деп Куранды ачыктоочулардын бардыгы ушинтип чечмелейт. Хушу вуду, жалынып, жалбаруу деген сөздүн ачыктамасы жүрөктү Кудайга байлап, былкылдабастан казыктай болуп катуу окуу дептир. Тырмануу болбойт. Харам, мисалы арам деп айтылат, эки жакка карабаны. Бул боюнча хадистер бар, сахих хадистер бар. Эки жагыңарды карай бербей келет деп. Кээ бирлер асманга карап мите бериши мүмкүн. Аны дагы пайгамбар сахих хадиси бар. Өйдө жакка карабагыла, карабагыла, арам болот депчи. Дагы бирөөсү көрдүм. Намаз окуп атып тырманат. Кашыланат кээ бири. Эми кашыланат деп малды айтат. Котур чыгып кетсе, котур деп малды айтат бирок. Адамга кычыткы деп чыгат деп коет. Биз эми мал эмеспиз да, кашылана бергидей. Ошондой эле биз адамбыз. Адам эч качан тырманбайт экен. Чай ичип атып керек болсо тырманып койсоңуз, ички дене башыңыз, башка жактарыңызда.
адамдын аппетити буулат ошол жерден. Чай ичкиси да келбей калат. Керек болсо мурунун ички тышын кармаганга да болбойт, кашаламак турсун, тырмамак турсун. Ошол жерде де пайгамбар көрүп Абдаул Баян деген тафсир китеп бар, аябай жакшы калималарды калима кылып сөз кылып ачыктайт. Ошол китепте келет, пайгамбарыбыз намаз окуп жатып мечитке киргенде, бул хадис эмес, Балтабай же Тешебайдын сөзү эмес бул. Хадис. Пайгамбарыбыздын сөзү. Пайгамбарыбыздын сөзү бул. Ошон үчүн биз сөз сүйлөөдөн мурда маданияттуулукту да үйрөнүш керек экен да. Кээде бир намазына тийиши мүмкүн, бирок бул хадисти эч жакка алып бара албайбыз. Хадис тургандан кийин түздөн түз кабыл алып. Ошо хадисте айтат пайгамбарыбыз. Бир кишини көрөт, бети башын тырманып атканын көрөт. Анан пайгамбар ачуусу келип айтат: "Лау хошиа qalbi hada" Эгерде бул кишинин жүрөгүндө хушууду, Кудайга болгон коркуу сезими болгондо, ла хашиат жаварихуху, бул адамдын тулку бою Кудай Тааламдан коркуп турмак деп. Берилип окумак дептир да. Ошон үчүн Имам Азам рахматуллахи алейхи намаз окуганда да эмне кылган? Айтып атпайбы, кайманаты вадид болгон, мык болгон. Шакирттер айтат, артында 40 жыл, 30 жыл, 20 жыл, 10 жыл бою былкылдабастан талим алган шакирттеринен бири, бирок 40 жыл мен артынан нафил намаз окуп, ибадат кылып, сабагын алдым, талимин алдым. Бирок дайыма байкар элек, кечинде куфтан намазды окуп бүткөндөн кийин эл жамаат менен бул киши турат эле дагы намазга кирет эле. Курамдын 15 парасын биринчи рекетте, калган 15 парасын 15 бөлүгүн экинчи рекет менен бүтүрүп коет эле деп. Машалла. Былкылдабай окуйт эле деп. А биз куфтан намаз бүткөнчө кээ бир имамдарыбыз Алла разы болсун, тажвид эрежеси менен Амма сүрөсүнүн бир бетин окуп койсо же Табарактын эки бетин окуп койсо, тырманып митип кышында баштап атпайбыз. Ал киши 30 парага да былкылдабай окуп койгон экен, казыктай кагылып. Ошентип ибадаттарды жасаш керек экен. Анан нафил намаздын түрлөрү боюнча жана сөз болгон. Суннат муаккада, гойрул муаккада деп коет, баягы бекемделген, анан бекемделбеген болуп бөлүнүп атпайбы? Мисалы салатул хажа деп коет, муктаждык. Кандай гана мисалы кээ бир адамдар бар, үйлөнөт, бирок балалы боло албай аткан адамдар бар. Ошонун бирден бирсе мисалы бирок муну врачтар баа берет, дарыгерлер. Кимдер? Ар кайсы врач эмес, травматолог эмес, хирург эмес, вирусологдор менен иммунологдор гана баа бериш керек. Россиян мисалы вирусологдор айтып атпайбы? Мына вакцинация ала берип, прививка ала берип. Наталья экен, аты эсимен көтөрүлүп турат. Биз өз көзүбүз менен көрдүк, орустардын профессору. Мен картайып калдым, карып калдым, улгайып калдым. Корко турган эчтекем жок дейт. Мен миллиондогон асыл тукум урпактарды алып калуу максатында ичиме батыра албадым. Айла жок айтканга туура келип атат. Жакында көрөсүңөр жаштарды. Тукумсуздукка барат. Балалы боло албай жүдөйт деп. Анткени кээ бир вакциналар бар экен, жатынды кууратып коет экен да. Мен эми кантип кууратат, тиги мен далилдей албайм илимий жолдо. Анткени мен иммунолог эмесмин да, вирусологдор эмесмин. Муну тиги иммунолог, вирусолог дарыгерлерибиз айтып атат. Мына ошол сыяктуу ар бир нерсени өзүнүн далили менен, муктажы менен мондой болот экен. Ошондой эле ошол учурда Асаду Завжайн деген эми диний жагынан жооп бере турган болсок, Фил Алам деген китеп бар. Бул ааламдагы эң бактылуу түгөйлөр деген китеп. Асаду Завжайн Фил Алам. Асаду Завжайн Фил Алам. Бул ааламдагы эң бактылуу түгөйлөр, жосо аял күйөө деген сөз да. Эрди катын дегендей, көчө тили менен которгондо. Ошол китепте келет. Азыркы заманда ушундай керек болсо баланы дагы, кызды дагы текшерүүдөн өткөрүп коюш керек дептир. Неге десе, бала менен кыздын улуу сөздө уят жок дегендей, шабаттары бири-бирине карама-каршы келип калышы мүмкүн дейт. Шабат деп бел суун айтат. Үйлөнгөн кездеби же үйлөнгөнгө чейинби? Ошол. Ушул экөөнүкү карама-каршы келип калышы мүмкүн. Карама-каршы келип калыш деген мааниси кандай? Ал башка аял алса балалуу болот. Ошол аял башка күйөө тийсе балалуу болот. Кээ бири жараксыз болушу мүмкүн экен, бир аз убактылуу. Ал дарыланыш керек, эмдениш керек атайын. Ошон үчүн бизде эмдөө деп которбой эле жана вакцинаны жугузуу деле которуп койсо элдер өздөрү кылып алмак да. Эмдөө деген бул дарылоо деген сөз да. Анан ошондой учурларда кээде салатул хажа деп коет экен. Зарылчылык, муктаждык намаз болот экен. Эки рекет намаз окуйт, качан болсун. Болгону эки учурда гана окуган болбойт. Макруh убакта. Мисалы багымдат убагы кирери менен эки рекет багымдаттын сүннөтү гана окулат. Башка нафил намаздар макруh болбойт. Күн чыкканга чейин. Күн чыккандан боло берет. Экинчи учуру асыр намазынын убагы киргенде эмес. Багымдат менен асырдын айырмасы бар. Асыр намазы окулгандан кийин деп. Ким окуса.
Ким окуй Фарз элек? окугандан кийин. Жамаат окуп бүттү мисалы асырды. Бирок сиз окуй элек болсоңуз, 2 рекет нафил намаз окуй бересиз. Андан кийин 4 рекет фарз асырыңыз окуй бересиз. Багымдат андай эмес. Багымдат убагы кирери менен багымдат окуган болсоңуз дагы, окуй элек болсоңуз деле, тигин окуган нафил намаз окуу макруh. Ал эми 3 учурда болбойт. Күн чыгып келатканда, чак түштө, күн батып баратканда үчөөндө тең намаз окуу арам болбойт. Ошондой эле салату зуха деп коет экен. Салату духа деген шашке нафил намазы, узун чарчы, күн чыккан, күн толук тийген маалда шашке деп коет экен. Андан салату тахажжуд деп коет. Тахажжуд деген кээ бирлер экиге бөлөт. Кыямул лайл. Мисалы Шейх Шарави деген Египетте атага чыккан алым өтпөдү. Имам Шарави. Бирок пешенесине нуру жанып Кудай Таалам Куранда айтат го. Туризм миммен таша деген бар го. Мунун мааниси мындай түшүндүрмө менен которгондо кимди мен кадырлуу болушун кааласам эл арасында аны мен кадырлуу кылам. Иззаттуу. Кимдин кадырын кетирем десем аны мен кетирем деп. Ошол сыяктуу баягы хадистерде келгендей, кимге Кудай Таалам кадырба сыйды бере турган болсо, элге жүрөгүнө периштелер илхам кылат, жүрөгүнө салат. Элдин бир кандайдыр бир себеп амалдар менен жакшы көрүнүп калат экен да, элдин баары бул адам жакшы адам боло берип, өзүнөн эле жакшы адам дегиси келип кетип эле, баары жакшы дей берет экен, анан жакшы адам болуп калат экен. Бир адам жаман болсо бир жерден тая деген дагы, баягы жаңылбаган жак, мүдүргөн таяк болбойт дегендей, баары бир күнү жаңылат экен. Ошол ор коюп көрүнүп калат экен дагы, элдин баары мына жаман деп баары жаман болуп калат экен. Ошол сыяктуу Кудай Таалам жылдызын жандырып, Шейх Шарави деген атагын чыгарып койгон. Ушул кишинин атайын фатва боюнча, ушул боюнча нафил намаздар боюнча жазган китеби бар. Ошондо тахажжуд экиге бөлүп коюптур. Кыямул лайл, ана тахажжуд кылып. Тахажжуд деген кайсы десе, куфтан намазын окуп бүткөндөн кийин окула бере турган нафил намаздардын баарын тахажжуд деп кое берет экен. Кыямул лайл деген арабчада кыямун деген кама деген сөздөн чыгат. Кыямун деген туруу деген сөз. Туруу. Музоф илек деп коет. Муну арабча грамматика окугандар түшүнөт. Мунун ортосунда 3 эреже бар. Ли деп коет, анан фи деп коет, анан мин деп коет. Мин деген андан бөлүнүп алат. Мисалы хатаму захабин деп коет, алтындан жасалган шакек деп которулат. Мисалы валаду зайдин деп койсок, Зайдтын баласы Зайдтан жасалып алынган жок да. Ушу Зайд аркылуу жаралып калган бала деген сөз. Ушуга таандык деген сөз. Эми ушул жерде фи деген сөз бар, зарфия деп коет, орун бышыктоочкон. Кыямун фил лейли деген сөз. Түндөсү туруу, каяктан туруу? Уктап жаткан жылуу төшөгүнөн журканын нары түртүп коюп, акырын туруп, напсиси каалабай, көңүлү каалабай турган кезде даратын алып, келип окуганды мына ушуну кыямул лайл. Кыямул лайл. Түндөсү туруу деген сөз. Бул ар адам эмес, эр адамдар гана турат экен буга. Муну да билип алышыбыз керек. Тахажжуд болсо боло берет. Салатул истихара деп коет. Истихара деген бул жакшы, жаманбы аны Кудайдан тилөө деген сөз. Истафала вазн деп коет. Мисалы мата деген өлдү да, фаала деп коет. Амата деп коет, афала бул өлтүрдү. Тамавата деген биринин артынан бири өлдү деген же болбосо өлүм иш болду деген сөз. Истамата өлтүр деп суранды. Ошол сыяктуу истафала деп коет. Истихара жакшылыкты талап кылуу деген сөз. Бул иш жакшыбы, жаманбы, бул Кудай Тааламга гана маалым экен да, кээ бир иштерди билбейбиз да. Мисалы бир адам үйлөнгөн атат. Же болбосо кыз бала турмушка чыккан атат. Ушул түгөй мага ылайыктуу, ылайыксызбы деп окула турган намазды ошону истихара намаз деп коет экен. Эгерде ушул мага пайдалуу болсо, жашоомо, жан дүйнөмө, иманыма деп пайдалуу болсо мага насип кыл. Эгерде зыяндуу боло турган болсо, менден оолак кыл деп батат эле кылат эмеспи? Ошону истихара нафил намаз. Бир суроо келген экен угарманыбыздан, ошону эме кылып коелу. Ассаламу алейкум. Жамаат менен намаз окулуп жатканда 3-чү рекетинен кошулуп калсаң, кайра кантип улантып кетсе болот дейт. 3-чү рекеттен кошулган. Ушул көп жерде мындай суроолор көп келет да ошо боюнча. Мен экөөнө тең эле жооп бере берели. Бул 4-чү рекетке жеткенде мааниде айтылган болсо, мейли 3-чү рекетте жеткен болсун. Жок, 3-чү рекетинен кошулуп, кыскасы 4-чү рекетке. Ошо 4-чү рекетте. Анан кийин калып калган 3 рекетти кантип окуйт? Калып калган 3 рекетти кантип окуйт? Мен ошо деле тиге деле так жооп берип кое берели. 3-чү рекетке кошулса, кошулуп окуй берет. 4-чү рекетке турганда да имам менен кошо турат. Анан имам ат-тахиятка отурат, салаватты айтат. Отуруп туруп ат-тахиятты, салаватты айтып, анан салам берет эмеспи? Оң жакка салам бергенде турбайбыз. Сол жакка салам берип баштаганда турабыз. Себеби дегенде оң жакка салам берип туруп баштасак, балким сажда сахба деп коет.
жаңылуу сеждесин аткарып калса биз кайра кайтканга туура келет. Ошон үчүн оң жака салам берип баштаганда, сол жака салам берип баштаганда биз турабыз. Эки рекетти кадимгидей зам сүрөлөрүн кошуп анан окуш керек. Эмнеге дегенде кошумча сүрөлөр окулган рекеттерге жетишпей калгандыктан намаз башынан башталат да. Экинчи маанини камтып жооп бере турган болсок, бул киши 4-нчы рекетке жетишип калды. Эми 3 рекет калды да. 3 рекет калды. Ошону кээ бир алымдар шам намазында окуйт дейт. Бирок ортосунда бир отуруп аттахиятты айтып туруп, бирок басымдуусу бул бир рекет окуппойт да имам менен. Дагы бир рекет кошуп окуп, зам сүрө кошпостон. Зам сүрө баягы 4 рекетке кошулду да. Бир рекет окуду, имам менен кошуп. 3 рекет калып калды да. 4 рекетке турат дагы, Фатиханы окуйт, зам сүрөнү кошот, кошумча сүрөнү. Аттахият кайра турат өйдө. Туруп, дагы бир рекет окуп, кошумча сүрө окуйт. Анан дагы 4 рекетти зам сүрө кошпостон окуйт. Окуп 3 тасбih көлөмчө субханалла туруп, рүкү сеждеге барып, намаз толуктап бүтүрүп коет. Ооба, дагы бир суроо келген экен, ошол намаз окууга макрух убакыттар жөнүндө айтып өттүк да. Ошол убакытта жанагы тахажжуд намазы боюнча деп жазган экен. Тахажжуд намазын эле окуп койсок жетиштүү болот го. Макрух учурда дейби? Жок, макрух убакыттар боюнча сураптыр. Анан тахажжуд намазын окусак эле 5 убак намазды окугандай болобу депчи. Өзү нафил өзү айтып турат, кошумча деп. Бул Кудай Тааламдан бизге буйрук берилген эмес. Аткарсаң жакшы болот, аткарбасаң эч нерсе эмес. Кээ ошондой түшүнүк бар экен. Тахажжуд намазын эле окуйм мен, болду, ушу мага жетет депчи. Дагы кошумча түшүнүктөрү бар. Жума намазы окусам болду, бир жумадан 2 жумача, жумадан жумага качып койсом, ортодон күнөөлөрүм кечилип кетет экен деп. Негизи ал туура эмес. Анда христиандарга окшош болуп калабыз. Билген нерсебизди жеп, билген нерсебизди ичип, андан баары сууга түшүп коюп, анан сен күнөөң кечирилди бара бер дегендей. Анда жыргал болбойбу? Күнөөнүн баарын жасап, анан жумага барып окуп койгон кетип калган. Жок, андай болбойт. Намаз 5 мал намаз. Керек болсо тахажжуд намазыңды окубай эле 5 убак намаз окуш керек. Негизи эгерде антип алмаштырып бирөөсүн гана окушуң керек десе, жок, анда парз окуш керек. Албетте. Тахажжуддун өзүнүн орду бар. Эгер анын баягы баткен тили менен айтканда маззасын тартып кала турган болсо, ошондой бир рахатын алып кала турган болсо тахажжудду, муну эчтеке алмаштыра албайсыз. Мисалы, өзүңүзгө жаккан тамакты жегенде кандай рахат аласыз? Бирок тахажжуддан даам алып калган киши эчтекеге алмаштыра албайт муну. Элдин баары уктап атканда окуп атпайсызбы? Ошон үчүн дене тынч болуп, башыңыз оорубай, колуңуз оорубай жүрсөңүз кандай жыргап уктайсыз. Жан дүйнөнүн тынч болуп, мындан 1000 эсе өйдө. Себеби кээ бир адамдар айтып калат го, эч жерге батпай атам депчи. Байлыгы деле бар, мансабы деле бар, бала чакасы деле бар. Бир эч жерге батпай аткан ошо руханий ачкы болгондуктан. Ошон үчүн руханийдин, рухтун азыгы бул ошо намаз болот. Устаз, ошо намазды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде намаз бул диндин тиреги дептир да. Эгерде кимде ким бул намазын чыккан болсо, ал жашоосун ураткан болот. Намазын жок кылган болсо деген сыяктуу кээ бир алымдардын көз карашы бар экен. Намаз бул мусулман менен мусулман эместин айырмалап турган бир көрүнүш депчи. Анан ушунан келип чыгат, намаз окубагандардын ыйманы канчалык болот? Бул кандай эме деп жооп бере аласыз? Намаз окубагандар ыймандан айрылабы же ыймандан ажырайбы? Туура. Ал боюнча сахих хадистер бар. Баягы бекемделген, кубаттуу хадистер бар. Мусулман менен капырдын ортосун ажыратып турган бул намаз деп атпайбы? Бирок ал жерде ишеним менен жокко чыгарса, мага намаздын кереги жок кой. Намаз памаздын баары жиштерде Кудай сактасын. Эгер ошо ишенет, фарз экенине ишенбесе. Эгерде ишенсе, ооба окуш керек. Окушуң керек өзү негизи. Ошо окуш керек эле деп, окуш керек эме деп баягындай. Шаарга барып эс алып келиш керек эле дегендей кылып баягындай. Жөнөкөй бир жеңилдере санабайт андай. Кайдыгер сыяктуу, балким ошого биз күнөөлүү. Баягы жакшы толук кандуу жеткире албай. Кандай болгон күндө деле пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадистерде ачык түшүндүрдү ыймандын шарттарын. Баягы хадис толуктайт эмеспи? Хадис илиминде ошондой келет өзү. Ал эми аяттын маанисин аят же болбосо хадис толуктайт. Хадистин маанисин биз аят менен толуктабайбыз да. Аят менен же болбосо пайгамбарыбыз айткан хадис менен ачыктайбыз. Бүттү.
Анан алымдарыбыздын пикирлери бар, албетте, муштахид даражага жеткен тафсирчилер. Эми ушул жерде пайгамбарыбыздын бир хадисинде ыймандын 6 шартын айткан. Башка хадисте өлгөндөн кийин кайра тирилүү баас деген бар. Бадал маут деп. Бадал маут. Ушул боюнча айтылган хадистер бар. Аны кошкондо 7 болот. Болупту, биз 6 алалы, негизгисин болупту, талаштан чыгып кетиш үчүн. 6 ала турган болсок, ошол жерде Алла Таалага ыйман келтирүү, периштелерине ыйман келтирүү, түшүргөн бизге пенделерине түшүргөн пайгамбарларга түшкөн баягы китептерге ыйман келтирүү деген бар эмеспи? Ооба. Ошонун ичинде намаз окуу деп айткан жок да. Ооба. Ыймандын шартына кирбейт. Ыймандын шартына кире турган болсо намаз деп айтылмак. Ошондуктан кандай болгон күндө да кээ бир аалымдар ошол үчүн талашышат 4 имамдагы. Эгер келмени келтирсе, ла илаха илlalloh Мухаммадур Расулуллах деген имам жүрөгү менен. Бирок 5 мал намаз окубаса, амалын жаварих бол денеси менен чогуу аткарган жок, мунун ыйман эмес деп. Ошол үчүн биз күнөөкөр мусулман деп айтабыз. Күнөөкөр мусулман болот, бирок ыйман менен эч кандай ажырады, ыймандан чыкты деген ушул болбош керек, Эгер ал сөздү, ар бир сөздү сүйлөгөндө лап өтө эле сүйлөп койгон оңой эле. Аны сүйлөп кое турган болсок, анда көпчүлүгүбүздүн ата энебиз капыр болуп чыгат дагы, капыр бир туугандарыбыз балдар болуп чыгабыз биз. Биз капырдын балдары. Ата энебиз намаз окуган жок. Кээ бирлер ошого каратпайбы? Намаз окубаган аялдын колунан тамак жеген дагы бул макрух, арам дегенгече барып. Анда биз ата энелерибиз намаз окубаган балдар болуп, ошондой эменин колунан тамак жеп, сүтүн эмип чоңойгон инсан болуп чыгып келебиз да көбүбүзчү. Ооба. Бул өтө коркунучтуу. Өзүнүн ата энеси менен да келише албай. Ошол үчүн бая Куранда биринчи айтты да. Илимди болгула деп. Икра деп оку деп. Ошондой эле Хасан Басри рахматуллахи алейхи ачуусу келип, Хасан Басри рахматуллахи алейхи билесиздер барыңыздар. Суару мин хаяти табиин деген китепте келет. Ошол китепте Хасан Басри рахматуллахи алейхи пайгамбарыбыздын сүт баласы экенин далилдеп берет. Умму Салама энебиздин сүтүн эмип чоңойгон. Ооба. Анткени баягы колунда багылат, кичине кыскача айтып кетели. Хасан Басри рахматуллахи алейхин Хасан Басри болушуна Умму Салама энебиз салым кошкон, эмгегин, тарбиясын берген. Ушундай кылган. Кайсы пайгамбардын жанындагы белгилүү сахабалардан кимиси көрүнүп калса эле, эй Хасан, бар учураш. Бизде эмне болуп атабыз? Балабызды, кыздарыбызды бөлүп коебуз тедека тур деп. Умму Салама энебиз андай болгон эмес. Бар, Умарга бар учураш, Алиге бар учураш, тиги бар учураш, буга бар учураш. Батаң көрүп койчу. Анас, батаң көрүп кой буга. Деп эле ар бирине догурунуп Умму Салама энебиз. Кел батаң көрүп кой деп. Бизде да ушул адатта калып баратпайбы? Эстүү адамдар, элге жерге эмгеги сиңген адамдар, байкасаңыздар, дайыма тамак ичип атканда түбүнө кичине тамак атайын калтырып койгон. Эмне үчүн? Бул үйдүн нээлери балдарына берсин деп. Анткени хадис бар эмеспи? Суурул муъмин лил муъмин шифа. Момундун момунга болгон кешиги бул шифа деп. Шифа деген. Анан Хасан Басри рахматуллахи төрөлгөндө энеси эле болот. Анан тамак берейин десе, болбосо догурунса деле болмок Умму Салама энебиз. Эй, пайгамбардын жанында жүрүп баарыңар сахаба болуңар. Ушул даражага жеттиңер, ак караны ажыраттыңар. Жок дегенде кезеги менен бир айдыкын Абу Бакыр сен, бир айдыкын сен Умар деп догурунса деле болмок Умму Салама энебиз. Бирок андай кылган жок. Өзүбүздүн курсагыбызды өзүбүз тойгузалы деп, жанагы Хасан Басри рахматуллахи алейхтин апасын айтты, сен барып базарга барып иштеп келем жумуш кылып. Акча таап кел деген жок. Курсагыңды тойгузуп кел. Дагы эмгек акыңа. Сага сүт пайда болот, ошо сүтүңдү бул балаңа эмиз, Хасанга эмиз дейт. Караңыз. Ал барып болбосо сен тур, арам болот, отур деш керек эле. Биз аял затын караңгы кылып, караңгы аялдан жалаң гана караңгы балдар төрөлөт. Чекесинен нур жанган, сөзүн иреттеп сүйлөгөн сабаттуу аялдардан сабаттуу гана аялдар балдар төрөлөт. Анан ошон үчүн ошентип жөнөткөндөн бир маалда курсак ачат. Бала да жаңы төрөлгөн. Анан Умму Салама энебиз карып калган. Эмизет, оңго эмизет, солго эмизет, акырында анан ыйлайт. Бир аз сололот, эми отот да. Анан эчтеке жок, сүт жок. Аябай ыйлайт. Ыйлагандан анан Умму Салама энебиз ошол жерден жалынып, жалбарып ыйлай берет. Эмне кылам эми депчи, бул ачка калды го деп. Жалбарып бергенде анан Кудай Таалам пайгамбарыбыздын урматына Умму Салама энебиздин азыр көптөр пайгамбарыбызга жасаган эмгегинин шарапатынын негизинде
Умму Салама энебиздин сүт эмчегине сүттү толтурат. Ошол жерден анан балкылдап анан сүт чыгат. Ана Хасан Басри рахматуллахи алейх. Хасан Басри ошол даанакер эсти болгон. Кала берсе эң акырында Анас радиаллаху анху минтип бата берген экен. Адеп аклагы, жүрүш туруштары укмуш күчтүү болгон. Бизде бир эки китеп окуп алып арабча билбейт. Арабчанын алифин чечмелеген билбейт. Курандын коф деген таңбасын чечмелеген билбейт. Дагы анан аят хадистен сүйлөп атпайбы? Мен баягы курулуштун кырсын үйрөнбөй эле курулуш моундай болуш керек. Жүзө ташты мынчалык арматура архитектура боюнча сөз кылып, андай болбойт да билбегенден кийин. Муну атайын курулушчулар айтыш керек. Ошол сыяктуу Хасан Басри рахматуллахи мынтип айтат. Ахлакатхум ал-уджмату деп. Мусулмандарды араб тилин тантыр тунтур сүйлөгөндөр талкалады деген. Араб тилин билбегендерчи? Ал жөнүндө сүйлөгүсү да келген жок. Аларга таптакыр арам деген сөз. Унчукпа сүйлөбөй, зикириңди чалып отур деген сөз. Намазыңды окуп. Имам Шафи айтат: "Ма жахилан-нас ва лахталафу илля литаркихим лисан ал-араб." Мусулмандар араб тилин билбегендиктен дини маселелерге келгенде талашып, тартышып жатып калды. Ошол себептен сабатсыз да болуп калышты деген. Ошондуктан ар бир сөздү далил менен сүйлөш керек. Жана хадистерди гана угуш керек. Анткени аят бар, ошо менен сөзүмдү жыйынтпай коеюн. Эгерде билбесеңер, фасалу ахла зикрин кунтум ла та'ламун деген аят бар го. Ар бир иштин өзүнүн ээлеринен сурагыла, эгерде билбесеңер. Негизи азыр түздөн-түз Куран боюнча билбейсиңби? Арабча, кыргызча которо билген араб аалымдардан гана сурагыла деген сөз. Алла разы болсун. Бакыт устаз, бизге берилген убакыт аягына жетип чыгып отурат. Бирок биздин бул жерде көптөгөн суроолорубуз дагы калды. Кудай буйрса, намаз тууралуу сөз бул деги эле бүтпөгөн сөз болуш керек. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, баарыңыздар менен Кудай буйрса келерки жумада дагы бул намаз ибадаты тууралуу сөз кылмакчыбыз. Убакыт учкан куш сыяктуу эле мына билим өтүп кетет экен. Баарыңыздар аман болуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Кыргызстан мамлекетибизди Кудай Таала жамандыктан сактасын. Ушундай ыймандуу, инсафтуу башчыларыбыз көбөйсүн. Башчыларыбызга ушу элди башкарып аткан инсандарга ыйман, инсаф берсин дегендей, Кудай буйрса келерки жумага чейин көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.